Астана шаарында бүгүн 14-октябрда Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынында соода-экономикалык, маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө, ошондой эле коопсуздук жаатында интеграциялык байланыштарды мындан ары да өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Ага ылайык 2024-жылды ыктыярчылар кыймылынын жылы, 2025-жылды улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгы, улутчулдукка каршы күрөшүүдөгү тынчтык жана биримдик жылы, 2026-жылды саламаттыкты сактоо жылы деп жарыялоо каралган. Мындан тышкары уюмга мүчө мамлекеттердин шайлоо органдарынын жетекчилеринин консультативдик кеңешин түзүү жөнүндө макулдашуу, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча кызматташуу, терроризмге жана экстремизмге каршы биргеликте күрөшүү, эркин соода кызмат көрсөтүү долбоорун даярдоо, 2024-жылы Санкт-Петербург шаарын шериктештиктин маданий борбору деп жарыялоо тууралуу макулдашуулар бар. Белгилей кетсек, КМШнын кийинки саммити Бишкекте өтөт. 2023-жылдын 13-октябрында өтөөрү айтылган кийинки саммитте Кыргызстан төрагалык кылат. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, кыргыз тарап төрагалык кылуу учурунда КМШ мейкиндигинде интеграциялык түзүмдөрдүн түрдүү деңгээлдеринин ортосундагы өз ара аракеттенүүнү кеңейтүү жана тереңдетүү менен бири-биринин кызыкчылыктарын урматтоого негизделген КМШга мүчө мамлекеттердин ортосундагы ынак коңшулук жана ишенимдүү мамилелерди чыңдоого өзгөчө көңүл бурат. Ошондой эле мамлекет башчысы бири-биринин территориалдык бүтүндүгүн урматтоо жана азыркы чек аралардын кол тийбестиги сыяктуу маанилүү принципти баса белгиледи. Президент кыргыз тарап талаштуу маселелерди тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү зарылчылыгы боюнча өзгөрүүсүз позицияны карманаарын дагы бир жолу ырастады. Кумтөр боюнча депутаттык комиссияга Исхак Масалиев төрага болду. Бул тууралуу Говорит ТВга эл өкүлү Исхак Масалиев билдирди. Кумтөр Gold Company ишканасындагы алтындын сатылышын, жалпы өндүрүштүн көлөмүн иликтөө боюнча комиссияга мени төрага кылып шайлашты. 19-октябрда өтчү жыйында бекитишет, деди Масалиев. Комиссиянын курамында депутаттар Марлен Маматалиев, Балбак Түлөбаев, Адахан Мадумаров, Исхак Масалиев, Жанарбек Акаев, Надира Нарматова, Нурланбек Шакиев, Марат Мураталиев, Улукбек Осмонов, Шайлообек Атасов, Арсланбек Малиев жана Максат Сарыбашев кирген. Бүгүн 14-октябрда Бишкекте сөз эркиндигин коргоо, көз карандысыз медиаларга басымды токтотууну талап кылган жөө жүрүш өттү. Катышуучулар темир жол вокзалынын алдына чогулуп, Эркиндик бульвары менен Ала Тоо аянтына чейин басышты. Бизге эркиндик керек. Жүрүшкө келген журналист Али Токтаконов эркин медиалар менен журналисттерге кысым болбошу керектигин баса белгиледи. Бүгүнкү күндө журналисттер элдин таяныч экенин бир нече ирет далилдешти. Азыр адамдар бийлик эмес, журналисттерге көбүрөөк кат жазат. Ушул маселени иликтеп бергиле, чыгарып бергиле, ушул маселенин аягына жеткирип бергиле деп. Муну ошол депутаттар бир эмес бир нече жолу моюн кылган. Демек, азыр ушул эл дагы коомчулук баары колдоп аткан журналисттерди чөгөлөтүп, мындай оозун жаап коюу мүмкүн эмес. Тескерисинче нормалдуу бир диалогко баруу керек. Алардын айткан сын пикирин угуу керек. Ал эми журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков 3 редакцияны жабуу талабы акылга сыйбайт жана негизсиз деген пикирде. Анан кечээки митингде 3 редакцияны бирдей жаап салабыз деген бул негизсиз. Эч качан мындай жалпылаштырып, дүңүнөн мындай чара көрүш керек деген туура эмес. Бул мыйзамга да туура келбейт, деги эле мындай акылга да сыйбайт. Кечээ 13-октябрда Азаттык, Клоп жана Кактус медиа жалпыга маалымдоо каражаттарынын жабылышын талап кылган митинг өткөн. 12-октябрда Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова жогоруда айтылган басылмаларын жабуу талабы менен депутаттардан кол чогултуп жаткандыгы белгилүү болгон. Нарматова өзү айтылгандарды четке каккан. Ал эми бүгүн анык эмес маалыматтан коргонуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору 2022-жылдын 14-октябрынан тартып коомдук талкууга коюлду. Экс-депутат Гүлшат Асылбаева демилгечи болгон мыйзамга президент Садыр Жапаров былтыр 23-августта кол койгон. Аталган мыйзам долбоору коомчулукта сын пикирлерди жараткан. Документ кабыл алынганы менен аны ишке ашыруунун жол жобосу дагы деле так эмес.
Бишкек шаарынын мэриясы Баткен облусуна убактылуу жашаганга ыңгайлаштырылып жасалган контейнер үйлөрдү жиберип жатат. 14-17 сентябрда Тажикстандын куралдуу кол салуусунда талкаланган үйлөр курулуп бүткөнгө чейин убактылуу жашаганга жалпы 50 контейнер жиберилет. Анын ичинде тиричиликке тийиштүү бардык шарттар түзүлгөн. Мэриядан 16 темир контейнер жөнөтүлгөндүгүн, жакында дагы 12 үй Баткен облусуна жеткирилери кабарланды. Контейнерлерди жеткирүүгө өлкөдөгү ири соода борборлору, курулуш компаниялары жардам берүүдө. Ар бир ушул үйдүн баасы орточо эсеп менен $5000 турат. Ошондо биз 50 үйдү ушу Баткен шаарына жөнөтөбүз. Ошондо жалпы жогору 20 миллион сомго биз жардам катары Баткен областына жөнөтүп атабыз. Чек арадагы чырда жалпысынан Баткен облусу боюнча 661 үй зыян тартып, анын 423 жашоого такыр жараксыз болгон. Баткен облусу боюнча жалпы 136.770 жаран эвакуацияланган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин акыркы берген маалыматы боюнча 130.650 жаран үйлөрүнө кайткан, 6.120 жаран үй жайына бара элек. Кыргызстанда 2022 жылдын 3-кварталындагы орточо эсеп менен калктын адам башына алгандагы жашоо минимуму 7242 сомду түздү. Улуттук статистика комитети билдиргенде, бул өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 13,5%га өстү. Жашоо минимумунун нарыктык өлчөмүнүн өсүшү бардык региондордо белгиленди. Анын эң жогорку нарыктык чоңдугу Жалал Абад облусунда 7995 сомду түзүп, республикалык орточо көрсөткүчтөн 10,8%га жогорулады. Ал эми эң төмөнкүсү Талас облусунда 6584 сомду түзүп, орточо республикалык деңгээлден 12,5%га төмөн болду.